Стамбулда 28 жаштагы кыргызстандык аялды өлтүрүүгө аракет кылды деп шек саналып кармалган 40 жаштагы түркиялык жаранга кылмыш иши козголду. Бирок ал өлкөдөн чыкпоо жана кыргызстандык аялга жакындабоо талабы менен бошотулду. Бул тууралуу түркиялык DHA маалымат агенттиги кабарлады. Ага ылайык окуя 17 январда Түркиянын Стамбул шаарындагы мейманканалардын биринде болгон. Алардын ортосунда чыр чыгып, мейманкананын кызматкерлери бөлмөгө барганда аялдын мойну жана бети тилинип, жерде жатканын көрүшкөн. Полиция дароо окуяга шектүү катары түркиялык кишини кармап, аял ооруканага жеткирилген. Стамбул прокуратурасы атайлап киши өлтүрүү аракети беренеси менен кылмыш ишин козгоп, ишембиде сот отуруму өткөн. Анда шектүү ага коюлган айыптарды мойнуна албай, кыргызстандык аял өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылганын айткан. Учурда кыргызстандык аялдын абалы оор, бир нече операция жасалган. Саламаттыгы толугу менен калыбына келгенден кийин полицияга көрсөтмө берери айтылууда.